Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков миңден ашык адамды түшүм жыйноо маалында жумуш менен камсыздай алган Арабан районунун Найман айылындагы мөмө жемиш багына барды. Жалпы 183 гектар жерге 100 миңден ашык шабдалы, алча, бадам жана жаңгактын көчөттөрү отургузулган. Ишкер Гүлзар Абдылдаеванын айтымында мөмө жемиш багы тамчылатып сугаруу ыкмасы менен сугарылат. Капельное орошение алганда мына могул ар бир түбүнө капельное орошениеде бул жерге 314 миң метр труба тартканбыз. Мамлекет башчысы менен баарлашканда ишкер логистикалык борбор жана жемиштерди кайра иштетүүчү ишкананы куруу пландары менен бөлүштү. Азыркы тапта долбоор даярдалып, сарптала турган чыгашалары эсептелген. Ал эми анын курулушу үчүн ишкер жеңилдетилген насыяга муктаж. Гүлзар Абдылдаева белгилегендей, логистикалык борбор бир гана бизнесине гана эмес, башка багманчылык менен алектенген дыйкандарга да кызмат кылат. Сооронбай Жээнбеков ата мекендеги айыл чарбаны өнүктүрүүгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган мындай долбоорлор өлкөнүн каржылык колдоосуна алынарын баса белгиледи. Ошол эле маалда жергиликтүү бийликти өлкөнүн экспорттук дараметин күчөтө турган ишкерликтин демилгелерине көмөк көрсөтүүгө чакырды. Өлкө башчысы ирригациялык маселелерге да көңүл бурду. Арабан районундагы Керкидан айылындагы ирригациялык каналдарды калыбына келтирүү боюнча долбоордун курулуш иштери бүгүнкү күндө дээрлик аяктап калды. Каналдардын жалпы узундугу болжол менен 60 чакырымды түзөт. Мамлекет башчысы Ош облусунун Арабан районунун Керкидан жана Эсенбай айылдарындагы жана Ноокат районунун Курташ, Каримберди айылдарындагы калкты таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоорду жүзөгө ашыруунун жүрүшүнө күбө болду. Жакын арада курулуш иштери бүтсө, 3000 элеттиктер таза суу менен камсыз болот. Жумуш башты 85% бүтүп калды. 1 сентябрда толук эксплуатация берилди. Белгилей кетсек, ирригацияны өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы 2026 жылга чейин ишке ашырылат. 2024 жылга чейин бир катар суу объектилери пайдаланууга берилип, 50 000 гектардай жер суу менен камсыздалмакчы. Ал эми акыркы 3 жылда өлкөнүн 107 айылына таза суу жетти. Жакынкы 5 жылда Кыргызстандын бардык региондору ичүүчү таза суу менен камсыз болот. Ошондой эле мамлекет башчысы Арабан районундагы фермердик чарбага баш бакты. Чарбанын жетекчиси Акбаралы Колбеков маалымдагандай, жумуш менен 26 адам камсыздалган чарбада инжир, капуста, курма, картошка, коон жана башка жер жемиштер өстүрүлөт. Өлкө башчысы фермер менен дыйканчылыктын ийгиликтеринин сырлары жөнүндө маектешти. Арабан районунун өзгөчөлүгү андагы көп улуттуу эл кылымдар бою ынак коңшулукта жашап келгендигинде. Мындай пикирин Сооронбай Жээнбеков жергиликтүү жашоочулар менен жолукканда айтты. Президент аймактарды өнүктүрүү, ишкерлерди колдоо, өлкөнү санариптештирүү боюнча мамлекеттик саясатка да кыскача токтолду. Акыркы 2 жылда ушу айыл чарбасына региондорго өнүктүрүү, санариптештирүү каражаттарды азыр ошол жака жумшап атабыз. Ошол кайра иштетүү жайын, кайра иштетүү айыл чарбасын өндүрүлгөн продукцияны кайра иштеткенге, логистикалык борборлорду салып, экспортко алып чыкканга, сыртка сатканга, анан эң негизгиси ошол ишкерлерге азыр жеңилдиктерди берип атабыз. Буюрса жакшы проекттер кетип атат, жакшы заводдор, фабрикалар салынып атат, кайра иштетүү жай салынып атат. Ушул саясатты дагы кармасак катуу 3-4 жыл. Ошондо бүт жерлерде сүттү кайра иштетет, терини, этти, жүндү, мына өндүрүлгөн продукциянын баарын кайра иштетип сыртка чыгарган мүмкүнчүлүк түзүлөт. ЕАЭПке кирген мамлекеттер менен тең тайлаша Кыргызстанда соода-экономикалык алакаларын коңшулар менен бекемдөөгө кызыктар экендигин кошумчалаган президент акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстан ар тараптуу кызматташууга бел байлагандыгын белгиледи. Эки мамлекеттин ортосунда мамилебиз абдан мына жакшы болуп атат. Бир эле соода-экономикалык эмес, маданий гуманитарлык жагынан дагы мында кызматташуубуз жигердүү өтүп жатат азыр, болуп жатат. Бул эми баардыгы тең Өзбекстан президенти урматтуу Шавкат Миромонович президент болуп шайлангандан бери Өзбекстан менен биздин Кыргызстандын мамилеси кескин мына жакшырды. Биз да ошондой болуп колдоп атабыз, аракет кылып атабыз. Мына Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилесин, достук мамиле, коңшулук мамилени мына бекемдеп атабыз. Айрыкча акыркы кийинки мезгилдерде, кыйынчылык мезгилдерде мына бири-бирибизге кол сунуп, бири-бирибизге жардам келип атабыз, жардамдашып атабыз, көрүп атасыңар бардыгын. Өз кезегинде арабандыктар президентке коңшу мамлекеттер менен достук кызматташтыкты бекемдөөдө жана өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган ишине күч-кубат жана ийгиликтерди каалашты. Сиздин тилегиңиз да, ниетиңиз да таза да. Сиздин ниетиңиз таза үчүн ошол облустун Топалаңга кошпой кармап калдыңыз.
boş kağıttan cevap деп айтқаным. Antkeni sizin maksatınız, dileğiniz таза. Құда қаласа еліміз қолдап, Құдайым қолдап, мындан кейін дағы жақсы işleri жасап, işlerinizi есептеп айтып отырайын. Biz görüp тұрады, komşularмен қандай ахуал делек. Bu шыншалық жақсы ахуал алып келген sizsiniz. Ушундай жақсылықтарды алып келе берейін. Белгилей кетсек, президент 2 күндүк иш сапары менен Ош облусунда болду. Анда калкты таза суу менен камсыздоо, ирригациялык түйүндөрдүн долбоорлорун ишке ашыруунун жүрүшү, ошондой эле өнөр жай жана айыл чарба объектилеринин ишмердүүлүгү менен таанышты. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карипбеков, Пирамида.